Hem капталдардын bu артқылары кылса болот. Алдына каршымын. Лично мен колдобойм. Мен тонировка кылдырам. Кырсык табы көйөт, кылмышта көйөт. Бекерем чаппайм мен аслында. Мен бул байлар үчүн чыгарылган эме окшойт. Кыргыз өкмөтү автоунаалардын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүүнүн тартибин бекитти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чыгарган чечимге ылайык уруксат берүү 1 жылга жеке жактарга 80 000 сом, юридикалык жактарга 100 000 сом, ал эми чет өлкөлүк жарандарга 120 000 сом болмокчу. Уруксат 1 жылга 1 жолу берилет. Ал эми кимдин уруксаты жок болуп кармалса 20 000 сомдон 40 000 сомго чейин айыппул төлөөгө милдеттүү болот. Бул тууралуу коомчулуктун пикирин сурап көрүүнү туура көрдүк. Каршымын. Ким эле аты? Себеби алдыңкы эки капталынан сен задний видти карайсың, артына келаткан машинаны карап, обгонго чыгасың, ал болбойт ал нерсечи. Hem капталдардын bu артқылары кылса болот. Алдына каршымын. Ошо каршымын. Тонировка негизи керек эмес. Себеп бүт ошонун айынан аргандай жаналар болот да. Тонировка өзү негизи керек эмес. Тонировка 1 жылга астыңкы жерден караңгылатып десеңиз 80 000 сом экен да кылат беребиз. Жок. Бекер болсо да койбойт. Мен лично мен колдобойм тонировка. Себеп мейли аркасынан эмесе тонировка кылса мейли, бирок алды жагынан бери уруксат алып тонировка кылат дегенди колдобойм. Жок, себеби эмнеде? Эми себеби мындай ачык эле турганды жакшы го дейм да. Эми водитель жанындагы баары ачык эле айкын көрүнүп турган жакшы. Кылмыштуулуктун алдын алат. Конечно, кылмыштуулукту алдын алат. Анткени водитель может не трезвом состоянии мындай мас болсо, мындай тонировка кылып турса билинбей деле калат го деп ойлойм да. Көп кырсыктарга себепкер болуп калышы мүмкүн. Жок, ыраазымын. Себеп Өзүбүзгө деле ыңгайсыз да. тонировка өзүңүз айдаганга Тонировкага эми сиз мисалы 80 000 сомго мен тонировка кылдырам. кылдырасыз. То есть 80 000 сом төлөп айдаганга макулсуз. Макул. 1 жылында. Эми тонировка болгондо ага эч кандай деле эме жок го дейм. Мындай адамдарга коркунучтуу деле нерсе алып келбейт деп ойлойм да мен. Сиздин пикириңизчи? Мен оюмча туура эмес бул. Себеп туура эмес. Себеби баягы кээ бирлери бирдемкени уурдап катышы мүмкүн, урулук деген нерсе бар. Ошол үчүн менин көз карашым каршы да. Кереги жок да тонировка. Себеп Ошончо акча төлөп эмне кылат аны? Өзү бияктан бала чага тапканга кыйын болуп атат акча. Нормальный ишибиз жок болсо жумушубуз. Тонировкага уруксат берилгениге көз карашым жакшы эле, бирок кымбат экен да. Мен деле машина айдайм да аны. Бир карап турсам кымбат экен. арзаныраак болсо койдот белеңиз. Арзаныраак болсом, конечно, койдурат болчу. Аябай эле арзан, 5-10 миң кылып койсо же 2-3 миң кылып койсо деле макул болчу. Эми бул байлар үчүн чыгарылган эме окшойт. Мен каршымын ага. Себеп Аны эмне кылат, караңгылатып астын деле. Ал мындай жол эрежесине дагы мындай тоскоолдук кылат да. Көз карашым туура эмес эле аябай эле. Себеп Себеби анткени бүт баарын терезеден тонировка кылып алыш кандай болуп калган билесиң. Ошон үчүн мен ошон үчүн мен каршымын да. то есть кырсыктардын кылмыштардын көбөйүшүн шарттайт дейсизби? Может быть, ошондой болушу мүмкүн. Ошондор кое албайт го, мындай акчасы көптөр кое берсе керек. Ошол. Сиз өзүңүз мындай көз карашыңыз кандай? Айрымдар туура жакшы эле болду, мамлекетке акча түшөт десе, кээ бирлер жок, кырсыктарды көбөйтөт, кылмыштарды көбөйтөт дегендер болуп атат. Сиздин пикириңиз? Кырсык табы көбөйөт, кылмышта көбөйөт, анткени тонировка кылып азыр жаш балдар көбүнчө ошондой эмелер менен эме кылып атпай, жанагы туура эмес иштерге барып атышат. Ошондон кулай эмесе, бул жактында законго ченеп иш кылса болот, мамлекеттин пайдасын да ойлош керек, элдин да пайдасын да ойлош керек. Мыналар Кайсысы дагы маанилүүрөөк? Өкмөт эки жагын карап чечиш керек да. Арка жагына берсе туура эле. Асты жагына дагы. Асты жагына туура эмес деп ойлойм мен. Асты жагын эми көрбөй калат да. Кырсыктар ошондон чыгып атат да. Кырсыктар көбөйт дейсизби? Күндүзү көрүнгөнү менен түнү көрүнбөйт. Ошондон болуп атат да. Артына положено эле, анын алдына 80 туура эмес деп сом ойлойм. чапсайт береңиз ал. Жок. Бекерем чаппайм мен аслында. Болот, мага жетет аркасы. Жаратты жакшы да, жашайм караңгы.